сүрөттөрдү салып ошентип көрсөтө турган болсок, биздин торторубузга спрос көбөйөт дагы, и жакшы зарабатывать эткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ошол нерсени дагы да интернетке жүктөп эмне кыла турган болсок, да бизнесмендер, уже состоятельный кондитерлер эмне кылышы мүмкүн? Приглашать етиши мүмкүн. Давай мен менен иштеш, мен сага какой-то часть төлөп беремин. Или болбосо тортко свадьбага мага торт жасап бер, мынча акча төлөп беремин деп уже предлагать этип башташат деп айта алам. И ошондой эле дизайнерди алып турган болсок, эгер сиз сонун дизайн, өтө сонун фантазияларыңыз менен боло турган болсоңуз, сиз дүйнөлүк уровеньге чыкканга дагы мүмкүнчүлүк бар да. Сиз өзүңүздү кандай преподносить этип, канчалык өзүңүздү баалай турган болсоңуз, канчалык өзүңүздүн мүмкүнчүлүктөрүңүздү, таланттарыңызды элге көрсөтүп, өзүңүздү мындайча айтканда сатат турган болсоңуз, сиз канчалык деңгээлде ошол иш колуңуздан келет, канчалык деңгээлде ошол нерсени аткара аласыз. Сиз ошого жараша зарабатывать этесиз. А компания Oriflame'де сиз канчалык өзүңүз колдонуп аткан нерсени эле айта турган болсоңуз, өзүңүз колдонуп аткан эле мүмкүнчүлүктү айта турган болсоңуз, на этом вы будете зарабатывать. Валейкум ассалам, Лейлектен салам дейт. Да, интернет вообще сонун мүмкүнчүлүк, даже алыста отурган Лейлек менен дагы байланышканы мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат да, азаматсыздар. И ошондой эле метродо кыздар обычно билет, эмне кылабыз, каталогду көтөрүп барып эле эмне кылганда, яни крашусь деген биздин айымдарыбыз туш болот да. Эгер компания Oriflame'де бар жогу боёно турган болсо, биздин азыр могул жерде отурган жигиттерибиз, офисте отурган жигиттерибиз, биздин кыргыз структурасынын лидерлери, компания Oriflame'дин лидер мырзалары боёнушат деп ойлойсуздарбы? Нет, эгер сиз боёнбой турган болсоңуз, вы же моетесь. Бул адамга окшоп жүрбөйбүз го. Биз эмне кылабыз? Күндө башыбызды жууйбуз, тишибизди жууйбуз, бетибизди жууйбуз, колубузду жууйбуз, Эгер жуунап турган адамдар болсо, бул бизнести любой момент продолжать эткенге мүмкүнчүлүк бар деген сөз да. Даже согуш учурунда бир бөлкө нан менен бир кир самын бир ценада турган экен да. Бул деген эгер тамак аш менен самын дайыма бир ценада болот деп айтышат да. Значит, тамак аш сатыш это не наше деп ойлойм, потому что тамак аш бузулат, срок өтөт. А самын, шампунь это всегда требуемо. И мен ойлоймун, биз бардыгыбыз туура жолдобуз. И каталогду ачып эле көрсөткөндө бизге эмне кылышат? Дешевая косметика, мен буну колдонбоймун, мен лучше Итуальдан аламын, Ривгоштон аламын деп бизди дагы басынткан адамдар болот да. Компания Oriflame ушундай сонун компания, ар бир адамдардын стандарттарына карап, ар бир мамлекеттин стандарттарына карап, ар бир мамлекеттин адамдарынын чөнтөгүнө карап каталогду чыгарат. Бул жерде одно и то же помада, биринчиси Россияда биздин Жардани Gold помадабыз акциясы менен чыккан убакта 299 рубльга алганы мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Экинчи бул Европанын ценасы 14 евро дейт. Эгер 14 еврону биз 14тү көбөйтө турган болсок, 80ден болуп атат да. Так, 80, 1300 рубльды түзөт да. Я думаю, Жардани помадасын Москвада эч ким 1300 рубльга албайт, кымбат дейбиз. Ошондуктан адамдарга туура түшүндүргүлө, биздин компания эгер чет мамлекеттен алып турган болсоң, аябай кымбат Европада, а Москвада, Кыргызстанда, Казакстанда, кайсы мамлекетте жашай турган болсоңуз, ошол жерде ошол мамлекеттин адамдарынын чөнтөгүнө ыңгайлаштырылган. И Европада сатылып аткан помада это бул деле бир эле помада. Россияда сатылып аткан помада деле это одно и то же. Просто ар мамлекетте болгон үчүн ар мамлекеттин чөнтөгүнө карап ценалар өзгөртүлгөн. И следующая претензия — дорогая косметика. Это кымбат деген, например, көпчүлүк кыздарга мен өзүм Novage сериясындагы кремди колдономун, 25ке чыга элек болсом деле заранее уже колдонуп баштаганмын. Эгер ошол кремди ала турган болсок, 3,5 миңга ценасы турат, каталог ценасында 4,5 миң. Эгер регистрация болуп туруп ала турган болсок, бул кремди ар адам ар түрлүү коет. Менин бул кремим 90 күнгө жетет. Магамкы bundan бир аз көбүрөөк жетет, потому что азырактан коет да. Мен аябай
косметика кеңири деп чаптанып аламбы, не знаю, чтоб бетим көбүрөөк питаться этиш үчүн мен көбүрөөк колдономун. И ошондо менин бир кремим 90 күнгө жетет, 3 айга. Ар бир күнгө эсептеп чыкканда болгону 38 рубльдан туура келет экен да. Силерге суроо беремин, 38 рубльга эмне келет? Активно жазабыз. 38 рубльга Москвада эмне сатып алса болот? Да, бир проезд келиши мүмкүн. Жей турган нерселерге келе турган болсок, я думаю, бир шоколадка кичинекей келет. Кофе, я думаю, маленький стакандагы кофе келет. Ага. Бир шоколад, бир кофе. И басым коюп айтсам болот, маленький объемдогу кisi келет, А эгер ошол нерсени экономить этип өзүңүздөргө жумшайт турган болсоңуздар, я думаю, сиздер 40ка чыкканда, 50ге чыкканда, 60ка чыкканда сиздин бетиңиз жылмакай, тырыштары өзүңүздүн ровесницаларыңыздарга караганда бир аз болсо дагы жакшыраак көрүнөт, ухоженный болосуздар деп. Дирол, бир шоколад дейт. Да, күнүнө бир шоколад жебей коюңуз, жвачка чайнабай коюңуз, Novech кремин колдонуңуздар деп айтмакчымын да. И ошондой эле биздин Wellness Life продукцияларыбыз, бул аябагандай сонун продукциялар деп айта аламын. Бул витаминдер, адам баласы күнүнө творог жеш керек, цитрусовый фруктан 300 грамм жеш керек, грецкий орехтерди жеш керек. И ошондой эле много чего, да. Бирок ал нерсени биз эмне кылабыз? Жегибиз келбейт. Отвратительно дегендерибизден бар, Андан көрө шоколад жем, кофе ичем деп вредный нерселерди кылабыз. Мен силерге wellness продукцияларын предлагать этемин. Бул таза, жалаң натуральный продукциялардан жасалган биздин витамин жана коктейлдерибиз да. 21 күндө жаңы подписка кыла турган болсоңуздар 4400 рубльдан үчөөнү сатып аласыздар. 1320 рубль. И 13200 рубль болот экен. Төртүнчүсү бесплатный керек. 13200 рубльди биз 84 күнгө бөлөбүз. 4 пачканы 21 күнгө көйтө турган болсок 84 болот. Күнүнө 157 рубльдан түшөт экен. 157 рубльди, я думаю, жөн эле жок кылып коебуз да. Мисалы, магазинге киргенде менин иним сөзсүз түрдө кола көтөрүп чыгат. Кола эң арзан болгондо 90 рубль, без скидка болгондо 130 рубльдан алып ичет да. Я думаю, чем кола алып ичкенден көрө, или болбосо иногда мороженое жейбиз семейный, ошону алып келгенде эмне кылабыз? 260 сом, 300 сомго чоң мороженое аласың да. Ар бир адамга эсептеп чыкканда ошондой эле түшүп калат. Откажитесь от жаман привычкадан, вредный привычкадан. Wellness Life продукциясын алып ичсеңиз, сизге намного выгоднее и ошондой эле ден соолугуңузга дагы пайдасын берет. И бал топтогондо дагы кыйналбайсыз деймин да. Oriflame'de bal топтош керек, балын толтура албай атам, сата албай атам дегендерге дагы аябагандай жакшы лайфхак деп айтсам болот, потому что сиз 100 балды топтош үчүн жок дегенде 5 адамдан духи заказ алышыңыз керек да. Эгер Wellness Life подписка кылып кое турган болсоңуз, сиздин уже 100 балыңыз толот. И ошондой эле 50 балга өзүңүздүн үй бүлөңүз үчүн керектелчү шампунь, самын, дезодорант, духилерди алып толтуруп өзүңүздүн зарплатаңызды, объемный скидкаларыңыздарды, подаркаңыздарды ала бересиздер. Дагы эмне кылышат? Эгер Кыргызстанда жашап аткан болсок, көбүнчө эмне кылабыз? Тааныштарыбызды, туугандарыбызды чакыра турган болсок, мен айылдамын, кантип сатам деп айтышат да. Это же хорошо быть в деревне, особенно кичинекей деревняда боло турган болсо, сизди бар жогу тааныйт да. Кошунаңыз тааныйт, почтадагы адам тааныйт, поликлиникадагы медсестралар, врачтар тааныйт, дагы эмнелер бар. Участогуңузда болгон милиционер тааныйт, магазинчилер тааныйт да. Ошол адамдарга коркпой эле барып, каталог көрсөтүңүздөр деп айтамын да. Независимо сиздер каерде болсоңуз дагы, все равно ошол жерде деле адамдар жуунушат да. Чтоб башка эле бир мамлекеттин или болбосо жөнөкөй эле бир корпорациянын продукциясын алып колдонгондон көрө, сиздин магазиниңизден, сиздин бизнесиңиз үчүн продукцияларыңыздарды предлагать эткиле. Мен жаңы иштеп баштаганда, это получается
консультант болуп школьница болгон убагымда биздин Октябрьскийде 18.000 адам бар эле. Эми бардыгын тааныйм деп айта албайм, это намного больше. Бирок өзүмүн көчөдөгү бардык кошуналарыма, өзүмө жакын болгон поликлиникага, магазиндерге сөзсүз түрдө каталог таштап, ошолордон заказ алчумун да. Менин биринчи клиенттерим болгон бул менин семьям. Биринчи эле аларга каталог көрсөтүп заказ алат элем да. И ошондой эле ишенимдер, кошунамдардан заказ жыйчумун. Так. Эгер мен өтө чоң шаардамын, я живу в большом мегаполисе, мен Москвадамын, Россиянын шаарындамын десеңиздер да, это очень хорошо, да? Бул жерде сиз көпчүлүгүн тааныбайсыздар. Ар бир кадам сайын сизге тааныш эмес адамдарды жолуктурасыздар да. Пробкада туруп калабыз, магазинде очередьте туруп калабыз, магазин айланганга чыкканда торговый центрде адамдарды жолуктурабыз, фудкортко чыкканда тоже адамдарды жолуктурабыз. Азыркы убакта паркка бара турган болсок, паркта дагы аябаганда эл көп да. Ошол адамдар менен таанышыңыздар. Биздин мүмкүнчүлүктөрдү айтыңыздар. Обменивайтесь с номерами, телефон номериңиздерди бериңиздер да мастер-класска, праздниктерге, школаларга чакырып информация бергиле да. Это тоже аябаганда сонун мүмкүнчүлүк. Большой мегаполис, потому что адам көп, адамдарга айтканга дагы мүмкүнчүлүк бар. И чакырып айтканда, чакырып атканда эмне дагы кандай карама-каршылыкка душар болобуз? Это пирамида дейбиз, а? Пирамида дейбиз. Пирамида деген бул эмне? Пирамиданы ар ким ар түрдүү түшүнөт да. Биринчи чакырып келген адам гана бул жерде пайда табат. Ошол адам гана зарплата алат. Калгандары просто зарабатывать дешет да. Бул туура эмес, потому что сиз чакырган ар бир консультант, ар бир новичок өзүнүн иш аракетине жараша өзүнүн подаркасын алат. Например, бир новичокту чакырдыңыз, ал адамыңыз 100 балл кылды. Не болуп атат? 20% скидкасын алып атат. Шаговый подаркалардын болгону 199 рубльдан алып атат. Акция активности боюнча специальный подароктарды алып атат. А эгер командасына адам чакыра турган болсо, эмне кылат? Тоже өзүнүн заслуживать эткен объемный скидкаларын алат. А за то, что сиз ошол адамды чакырып, үйрөтүп атканыңыз үчүн компания сизге башка акчаларды төлөт деп айтамын. Арифлейм, это не пирамида, а настоящая пирамида. Мен бул деп айта аламын. Башка жумушта эмне кылабыз? Так. Башка жумушта уровень ушундай башталат экен да. Эң түбүндө эмне кылат экен? Это ресторанный бизнести ала турган болсок или болбосо магазинный бизнести ала турган болсок, эң түбүндө жөнөкөй ишчилер, официанттар, товароведтер эмне кылат? Ошондой адамдар иштешет экен. И алардын үстүндө управлять этип тургандар это заведующий сменами, главный горничный дейт, директора служб, менеджерлер, администраторлор, директор отдела бар. И ошондой эле самый вышкасында Арифлеймде зарабатывать этпей только бийигинде алат деп айтабыз, но на самом деле бул жакта ушул пирамида генеральный директор деп коет. Ошол корпорациянын, ошол фирманын главный директору, владельцы, ошол бизнестин ээси гана ошол бизнес менен полностью управлять этет да. Компания Арифлеймде болсо эмне кылабыз? Ар бир адам независимо от какого уровня өзүнүн бизнесин түзгөнү мүмкүнчүлүк бар да. Дагы азыр араңыздарда менеджерлерим дагы бар. Менеджерлерим эмне кылат? Канке, мен дагы сага окшоп директор болгум келет, сага окшоп поездкаларга баргым келет. Мен дагы үйрөт дей турган болсо, эмне деймин? Пожалуйста, кел жаныма, мен үйрөтөмүн деп өзүм билген нерсени үйрөтүп, директорго чыкканына аябай жардам беремин деп айта аламын да, колуман келгенче. А эгер сиз просто официант боло турган болсоңуз, башка ошол иштеп аткан кафеңиздин, рестораныңыздын владельцине, генеральный директоруна барып, мен дагы сага окшоп директор болгум келет, ушундай чоң ресторандар менен управлять этким келет деп айта турган болсоңуз, эмне дейт? Сен менин местомы алгың келет турбайбы деп не то ойлор келет да. И ушул айтып аткан мен пирамидамы сүрөткө тартып алсаңыздар болот. И
компания Oriflame'dagi план успеха менен салыштырып чыксаңыздар болот да. Oriflame это не пирамида, это сетевой бизнес, MLM бизнес. MLM бизнес дегенибиз бул так, мультилевел маркетинг деп аталат да. Көпчүлүк буну MLM менен адаштырышат экен. И ошондой эле баардыгыбыз эле жакшы көрүп сүйүп жеген биздин Макдональдстарыбыз. Эмне кылабыз? Да, питаться этебиз. И ар бир эле метродон чыкканда кайсыл жерге барбаңыз Макдональдсте тапса болот да. Даже Европада тапса болот экен. Это тоже сеть бизнесов. Ар метродо, ар бир шаарда бар деп айта алам да. И ошондой эле дагы мен мисалга алгам магнит магазиндери. Это тоже сетевой магазиндер деп айтам, потому что ар жерде ар бир үйдүн алдында болбосо дагы ар бир райондо бирден бар да. Это тоже сетевой маркетингке кирет. Сиздер деле өзүңүздөрдүн бизнестериңизди ушул сыңары Москвада, Кыргызстанда кылып командаңызды топтоп жүргүзсөңүз болот да. Каталогдор это сиздин даяр магазиниңиздер деп айта аламын. У меня нет знакомых дейбиз, дагы ушундай карама-каршылыкка туш келебиз. Именно ушул карама-каршылыкка мам ушул карама-каршылыкты айткан десем болот Эльбан эжеге. И убактан пайдаланып Эльбан эжеге дагы ыраазычылык билдирем, потому что когда-то повторно дагы бир жолу мама каталог апарып берген үчүн. Эгер каталог апарып бербегенде, возможно, мамам компания Oriflame'де иштебейт болчу. Мен дагы иштебейт болчумун. Биздин үй бүлөбүз иштебейт болчу. Чет мамлекеттерге барып келүү мүмкүнчүлүгү дагы жок болот эле деп ойлойм да. Эгер сиз тааныштарым жок дейт турган болсоңуздар, я думаю, ар бириңиздерде мынага окшогон виньеткалар, сүрөттөр бар. Бул жерде карай турган болсок, эгер чоң менден чоң адамдар боло турган болсо, мындай цветной эмес, черно-белый сүрөттөр бар. Ошол сүрөттөргө караганда биз өзүбүздүн классташтарыбызды, өзүбүздүн тааныштарыбызды, возможно, классташтарыбыздын апаларын көрөттүрбүз да. Азыр интернет өнүккөн малда эмне кылабыз? Фамилия, атын, одноклассникти, Инстаграмда издей турган болсок, сөзсүз түрдө чыгат. Ошол адамдар менен баарлашып, кабарлашып, биздин мүмкүнчүлүктү айтып, тоже тапсаңыздар болот да. И экинчи сүрөт, это, я думаю, это биздин виньеткалар деп биз дагы ошентип түшөт эле. Өзүңүздөрдүн классташтарыңыздарга, тааныштарыңыздарга дагы мүмкүнчүлүктү айтып, ошол адамдар менен байланышыңыздар. И бир адам себеп болуп, мисалы сиз классташыңызды чакырдыңыз, бирок ал адам иштебеди, ал качандыр чакырып койгон адамы иштеп кетти да, командаңызда директор болду. Ошондуктан тааныштарыңызды биринчи табыңыздар, и тааныштарыңыздын тааныштары менен дагы баарлашып, ошолорду дагы чакырыңыздар. Гуглда үнүңүз өчпөсүн. Сиздерге дагы чоң рахмат кирип атканыңыздар үчүн. Укканча да ушул идеяны мен дагы эмнеге колдонбойт экенмин деп, и Кудай кааласа ушул идеяны мен дагы колдоном деп атам. Сиздер дагы колдонуңуздар. Аябай сонун нерсе экен да. Так, я уже был в сетевом бизнесе. Бул өтө часто задаваемый карама-каршылык деп айта аламын, потому что кимди чакырба? Сетевой компания, мен сетевой компанияны билемин. Мен иштеп көргөм. НБАда иштеп көргөм, мен Еванда иштеп көрдүм, Фаберликте иштедим, болбоду деп айтабыз да. Чыгарган чечимдери туура эмес деп айта аламын, потому что ар компаниянын ар түрлүү условиясы бар. Ар компания ар түрлүү товар оборот менен, ар компания ар түрлүү подароктор менен, ар компания ар түрлүү мүмкүнчүлүктөрү менен айырмаланат деп айтамын да. Мисалы, эч бир компаниянын сетевой эмесин билбеймин, ошондуктан аларды салыштыра албаймын. Мисалы, сиз сонун архитекторсуз, жакшы чийесиз, жакшы үйлөрдү курасыз да, бирок бир компанияга бардыңыз, азыр аябай строительный компаниялар көбөйүп атат, ошондуктан мен архитекторду мисалга келтирдим. Бир компанияга бардыңыз дагы сизге койгон шарттары жакпайды. Возможно, сизге аз төлөп атат. Возможно, сиз чийип аткан проекттерди көңүлүңүздөгүдөй строительдер куруп бербей атат да. Сиз эмне кыласыз? Болду, мен строитель болбоймун. Бул архитектор меники эмес экен, менин ишим эмес, менин колуман келбейт деп айтпайсыз го. Эмне кылат? Башка компанияга барып, башка компаниянын мүмкүнчүлүктөрүн көрүп, башка компания сизге коюп берген мүмкүнчүлүктү коюп туруп, ошол компания менен, ошол компаниянын директору менен иштешесиз да.
Бул деле то же самое, да. Независимо, сиз Фаберликте иштеп келдиңизби, Эйвонда иштеп келдиңизби, МВда иштеп келдиңизби, дагы эмне аябай эле компаниялардын түрү көбөйүп кетти, независимо, да. Ал компания башка, биздин компания башка. Ошондуктан коркпой өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерди курсаңыздар болот. Потому что ал жактагы мүмкүнчүлүк башка, бул жактагы мүмкүнчүлүк башка. И андан кийинки эле карама-каршылык не надо, я был в Oriflame деп айтабыз, керек эмес. Мне достаточно. Мен компания Oriflame'ди көргөм, мен колуман келбеди, мен кыла албайт экенмин, мен сата албайт экенмин, мен көрсөтө албаймын, мен поездкага бара албайм, мен адам чакыра албаймын деген карама-каршылыктар келет да. Бул жерге мен мисал келтирет элем. Сиздер поварлыкка ишке кирип атасыздар да. Поварлыкка ишке кирип атасыз дагы, 1 күн стажировкага чыктыңыз, 2 күн стажировкага чыктыңыз. Бычакты туура кармаш колуңуздан келбеди. Специалды жаттап алыш колуңуздан келбеди. Менюну жаттап вообще колуңуздан келбеди да. Сиз дагы айтпайсыз да, поварлык иш болбойт экен, үйрөнө албайсың, ал жерде кыла албайсың деп айтпайсыз го. Oriflame деле тоже ошол сыяктуу да. Эгер сиз кыла албай аткан болсоңуз, башка адамдар кылат да. Мисалы поварга барып туруп, кыла албаганыңызды сиз элдерге эмне кыласыз? Мен повар болуш колуман келбеди деп айтпайсыз да. Компания Oriflame то же самое да. Кыла албадым дебеш керек, кылганга аракеттениш керек деп айтат элемин. И дагы часто мага туш болгон нерсем эмне лень. Мен кылгым келбейт, койчу. Колуман бар жок эле сага окшоп сүйлөй алам, сага окшоп каталог тарата алам, сага окшоп вебинарларды деле керек болсо өтө алам деген адамдар бар да. Мен деле сендеймин деп. Да, мендей элесиң деп айтамын. Кылбайсыңбы ошол нерсени сен, менин жалкоолугум кармап атат деп айтат да. Да, мен очень хорошая знакомая подружкам бар, эмне кылат? Кел сен деле чет мамлекетке чыгайлы, поездкага барайлы, давай кылгын десем, майли дейт дагы, үйгө келип эмне кылат? Телефон, Oak лента, ошондой нерселерди карап убакыт өтүп атат да. А эгер ошол биз бесполезный нерселерди жыйнаштырып, полезный нерсени кыла турган болсок, возможно, чоң уровеньдерди ачпаса деле, возможно, компания Oriflame'дин подарогун алат. Возможно, менеджерский поездкага барып келгенге мүмкүнчүлүк бар болот да. Эч качан лень дебеңиздер. Потому что лень дей турган болсок, биз могул жерде көрүп турган чуңкурга түшүп эткенбиз да, ошол пространстводан чыкпай, только ошол жерде жүрө берет экенбиз да. А биздин мечталарыбыз болсо, где-то өйдөракта, бизден бийикте жүрөт экен. И ошол лень болуп жатап ала турган болсок, ошол нерседен чыгып кетиш бизге ушунчалык кыйын болот. Мындай өзүңүздөрдү мынтип кылгыңыз келбеген нерсени дагы берите себя в руки и ошол нерсени кылгыла да, мечтаңыздарга жеткиле. И могул жерде мен кичинекейимде бул мультфильмди көргөндө мен түшүнбөйт элем. Лентяй Шайдулла деп коет, эмне кылат? Кечээ ушул нерсени, ушул мультфильмдин атын табыш үчүн мен даже ырларын ырдап ар кимден сурап чыктым. И интернетке жаза койсом, сразу чыкты да. Бул адам өтө лентяй болот. Эч нерсе кылгысы келбей, колуна нерсе келсе деле ошол нерсени кылбайт да. Только ырдап эле эптеп күн өтсө болду деп жүрөт экен. И акылманга барганда эмне кылат? Бар жок мүмкүнчүлүктү берет, карышкырга жолугат, китке жолугат, алмага жолугат. Эгер ошо алманын түбүндөгү алтынды өзү жалкоолугу кармабай казып алганда бай болот эле. Эгер киттин ичиндеги бриллиантты алганда тоже байыт болчу да. И я думаю, карышкырга туш болгондо ошол нерселерди кылганда бул адам бул лентяй эмес экендигин тастыктайт эле дагы, и карышкыр буну жеп койбойт эле да. Адам баласына күндүгү ар түрлүү мүмкүнчүлүк, ар түрлүү способдор менен келет да. Азыр саат 8-де туруп, мен вебинарымга кирип атасыздар. Возможно, мен айткан бир нерсе дагы сиздердин жашооңузда аз болуп аткан нерседир да. Возможно, ошол нерсеге мен жооп айта алгандырмын. Эгер жооп айта алган болсо, ошону туура колдонуңуздар, өзүңүздөрдүн мечтаңыздарга жетиңиздер деп айтмакчымын. Бизде сонун болгон акциялар башталды. Наборлордун бардыгын алыңыздар. Кимге триммер керек болсо, триммер алыңыз. Кимге плойка керек болсо, плойканы алыңыздар да. Это очень сонун, мощный поездкага бара турган курал деп айта аламын. Ошол куралды колдонуп, поездканын квалификациясын аткаргыла. И ошондой эле баардыгыбызга биргеликте мега конференцияда
онлайн түрүндө эмес, офлайн түрүндө вечеринкаларда компания өткөзүп аткан, семинарларда компания өткөзүп аткан мега конференцияда биргеликте жүз көрүшүп, жолукканга насип этсин демекчимин. Баардыгыңыздарга чоң рахмат.